укканда шок болуп, элдин баары шок болушкан. Таксиге зачем ушу 7 миллиондук машина алып депчи. Кыргызстанга чейин барып келдим, Грозныйга чейин барып келдим. Кыргызстанга чейин барып келдиң Кыргызстанга да? барып келдим. Жаңы жылда Екатеринбургка 100 000 рубльга барып келдиң э? Ушул эле жумушту бүтүшү менен мага 200 000 тегерегин айтты да. Монун аты эмне дедиң? Кованы карбон деп койсо керек. Карбон Жаман башкача көрүнөт экен да. Два в одном, мунун үстүнөн броень дагы кеткен да. Кой дагы кетип чапты, эки болуп калыптыр да. Айсы өткөндө YouTube чыгып атчы, сенин кривиңди көрүп калдым да. Эмне сен буга чейин айтпадың да, ырдайм, мындай, кайсың, артистмин деп айтып койдуң го, эмне айтпадың? Бүркө болот тегеренип боюмда бара албадым. Сен чакырган тоюңа өмүр бою калып кетет окшоймун. Өзүң салган үмүтү жок торуңа. Тентек жанды ойлоп тек сактаган өкүнүчтө толбосун. Бактуулар толуп калып жер жүзүнө. Мендей болгон бактысыздар болбосун. Мекендештер, көңүлүңүздөрдү 2 мүнөткө бура кетейин. Автосервиске келдик, Global деген. Ал ичинен кеңирээк маалыматты берем, жүрүңүздөр. Мекендештер, бул автосервисте масланын бүт түрү бар экен. Азыр сайт таксыга кирип, кеңирээк маалыматты ошондон алалы. Алейкум ассалам. Кандайсың сайтта? Иштер жакшыбы? Жакшы. Ден соолук. Сервиске келип калдык. Кегилер жакшы. Жакшы эле? Эмне кызмат бизге? Ошо автосервис боюнча кичине айтып берсеңби, эмне услуга бар, кандай бар, эмне өзүң ошол оюң боюнча айтсаң. Болду, айтып берейин. Автосервис азыр кызматтары бизде полностью мотор, ходовка, коммерческий транспорт, портер, газель мындай ком транспорт коет. Ошолор баалары газель разный. Мисалы портер постоянный бар 5800. 3 фильтр менен замена масла. Масло Zig деген болот. Портер айдагандар билет, Zig жакшы масла. Анан бизде өзү таксопаркта официальный путевой лист жасап беребиз. Келет өздөрү алат. Давление өлчөйт, нерге алкотестер. Анан выдавать этет. Терминал официальный немеге кисартка подключу. Лицензия жасап беребиз. Азыр лицензия өтө проблема болуп атат. Машина алгандар, выкуптан чыгаргандар үйүзүп салат. Ошолорго без переоформления лицензия жасап беребиз. Анан ИП азыр проблема болуп атат. ИП партнер кылып беребиз. Мисалы иштесе плюс ошо патент алып беребиз. Мындай страховой взнос деген ошо бухгалтерский обслуживание деп коет, азыр кеңири айтпайт. Бухгалтерский обслуживаниясын жасап беребиз. Эми баш оорубайт, келет, иштейт. Акчасын мурункудай эле паркта иштегендей чыгарып иштей берет. Эми неме устахана боюнча жүзөлөр мен силерге кеңири айтып берейин. Эми устаханада масло боюнча, фильтрлар боюнча канча сом? Мотор, ходовка, корейский, японский, европейский, BMW, Mercedes, ошо нерселер, Ford, американский тоже. Любой немесини марканы жасап берет балдар. Май азыр экономге акция болуп атат. 3200дөн Shell, бул T-бол мурунку Shell. Rolf элдер билет, Rolf дагы өтө жакшы май. 3200дөн эконом, 3500дөн Comfort Plus. Жүргөн машиналар. Ичинде фильтрлеме. Фильтр, 3 фильтр, масло и уста кызматы ичинде. Бuyakta да запчасттар бар экен, э? Бул жерде полностью китайский запчасть, мына жалпы эмигрант, Atlas койгон ошо мына колодка Кытайларда азыр кээ бирөө запчасть бар экен да? Ошо. По-моему 800 болсо. 800 да? Кытай Ошол машиналарда мекендештер келип туруп, ушул жерден ишиңерди бүтүрөт экенсиңер, эч жакка бармай, жок, капсымен жанагы. запчасть бар жогу бар. Бар экен да. Анан эң главный нерсеси карта менен. Оплата по карте, перечисление бар. ИП, НДС, ошо нерселер айырмасы жок. Кээ бирөө парктар иштейт, перечисление болобу сурайт. Ошо оңой. Ошол мекендештер анда ошо кызматабыз. Кызматын алып кеттиңиз. Ассаламу алейкум мекендештер. Бүгүнкү чыгарылышта, как обычно, такси жөнүндө болмокчу. Билесиздер, бул машина менен 11 ай мурун YouTube каналга чыкканбыз. Ошондо мунун баасы 7 миллион турчу. Ошол баланын ээсинен азыр тагыраак маалымат алып берейин дедим. Ошол машинаны кутулуп бүттү, же кутулуп бүтө элекпи? Өзүнө чыгарып алды, ошол жөнүндө кеңирээк маалымат берем. Айызбай, кел бияка. Саламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсың? Жакшы, өзүңүз. Иштериң болуп атабы? Жүрөсүң? Болуп атат. Салам алейкум, Таныр. Салам алейкум. Кандай? Жакшы. Иштер? Салам алейкум, Таныр.
Машина эмне болду? Кутулуп бүтүп калдың да? Машинадан кутулдум буюрса. Кутулдуңбу же? Ошондо 7 миллион кутулуп койдуңбу бат эле? 7 миллион эмес, 5 миллион тегереги болду. 1 жылда кутулдум да. А сен эме кыл досрочно чаптың да? Досрочно. Досрочно чаптың, Молодец, кантип бүтүп койдуң ай? Эшекте иштедим. Өзүң жалгыз иштеп бүтүп койдуңбу? Эми семейный үйдөгүлөрдүн кошулуп. Ата энең жардам берди да? Жардам берди. Просто былтыр туугандар билесиздер. Укканда шок болуп, элдин баары шок болушкан. Таксиге зачем ушу 7 миллиондук машина алып депчи. Ошону кайра бүгүн тарталы деп ошончо жолго каттым болчук. Анан аябай эле жеңилдеп калсаң керек, жүрүп калып. Желкеден тоодурулган эле болду. Жеңилдеп, кеңири басып, кеңири туруп. Сонун болуптур. Мен аябай мен азыр төлөп бүттүм дегенди айтып калган эмесмин, ошого шок болуп калдым да азырчы. Канча бир айдай эле болду. Болуп калды Жаңы ошондо жылдан кийин эле кутулдум да. 5,5 миллион берип калыптсың да, кете? 5,5 миллионго да жеткен жок. Жетпей калды дагы. 5 миллион бир аз ашты да. Машина жөнүндө бир мен чыдап кетсең, кандай машина экен өзү? Жактыбы мындай? Машина жакты. Эмнеси? 2-литровый. Объем 2-литровый. 2-литровый. Анын коробкасы автомат. Бул жерде полностью почти Volvo'нун запчастары кетип кошулган да. Мисалы, майын алмаштырсаңдар бүт эле Volvo'нуку да. Ходовой жактарда жумшак, мисалы, черлери караганда бир аз эле бир топ эле жумшак да. Кыргызстанга чейин барып келдим, Грозныйга чейин барып келдим. Кыргызстанга чейин барып келдиң да? Кыргызстанга барып келдим. Жаңы жылдын алдында неме барып келдим, эки Чермукка барып келдим. Машина өзү жакшы көрсөттү. Оңойм жакында жаңы жылда эки Чермукка 100 000 рубльга барып келдиң да? 100 000 барып келдим. Ошо эле частный клиент чыгып калды да? Частный аэропортко клиент алып кеткем. Самолетко жетишпей калып. 31 декабрда. 29 декабрда. Анан самолетке кеч калып калып. Анан башка билет жок болуп калып. Кеттик дегенде кетип калгам. Ошоно 100 000 берем деди, 80 000ге болашкан. 80 000 да? 80 000ге болашкан. Анан баргандан кийин үстүнө 20 000 кошуп бердим. Ал эркек киши беле же? Эркек киши болду. Эркек киши, өзү жалгыз. Ооба. Орус. Жок, өзү эле мусулман. Мусулман да? Эки Чермукта бир 10 күндө жүрдүң окшойт да? 10 күн жүрдүң бө? 1 жума жүрдүң бө? Бир жума жүрдүм. 1 жума жүрдүң бө? Аяк барып, достор менен кезигишип. Аяк баргандан кийин да 29 кеткен болсом, 5-inde бул жерде болдум да кайра. Такси кылдың да? Такси кылдым. Кантип иштедиң бе? Яндексте. Иштедим. Аякта 30-31 ошол жакта иштедим да. Заказдар кандай экен аякта? Эми аяктын комфорт плюсу бул жердин эконом экен да. Басы ушундай болуп калат экен. Ошондо 29-на кеттиң, Москвага канчасына келдиң ошондо? 5 келдим. 5 келдиң. Үйгө канча алып келдиң? Үйгө келди, жакшы эле келди. Жакшы эле келди. Аяктын да иштебедим мен. Жаңы жыл күнү мен аяктын баасы менен салыштырганда мен өзүм чисим 10 000 иштедим. Аяктын комфорт плюсунда иштегендер 7 000, 8 000 иштеп, аяктагы местныйларга да мен жакшы иштеп койдум да. Местныйлар мен ошол жерде эле гостиница алып эле ошол жака жатып аттың бе? Гостиница алып. достордун үйүндө. Достор бар беле? Достор. Сен өтө эле алып болгон жок калды кай? Басып эле кой, өтө эле алып болгон жокпу? Ауздан коеюн. Койбой эле кой. Өтө алыс саткан жоксуңбу? Нормально эле болуп. Былтыр жолко жолукканда бул машинанын цвети өңү башкачараак болчу да? Сары болчу. Сап-сары болчу. Обычный сары болчу. Азыр өзүңүздө экрандан көргөндөй эле азыр кандай цвет болуп калчу? Азыр золотой цвет. Эмеден заказ кылдым буларды. Кыргызстандан заказ кылдым. Аскар Автодубайдан. Жылас тюнинг деп жакшы чыгып атат го. Бияқта андай наклейка барбы Москвада эле? Негизи бар экен. Мага ушул эле жумушту бүтүшү менен мага 200 000 тегерегин айтты да. Койчу. Анан мен өзүм заказ кылып, өзүм чаптатып, мен өзүм кайнагам чаптап берди. Бүтүшү менен мага 100 000 кетти да. Бирок машина өтө мындай чек жеп калыптыр, светти дагы. Бул бияка келсең, мына көрөсүңүз. Мына вообще башкача көрүнөт экен. Монун аты эмне дедиң? Ковный карбон деп койсо керек. Карбон,
жаңы башкача көрүнөт экен да. Два в одном да, bunun üstünden бұрын дагы кеткен да. А кой дагы кетип чапты, эки болуп калыптыр да. Машинанын бирок эмеси вообще чики экен. Былтыр тартканда деле былтыр ичин негизи көргөзгөнбүз. Анан азыр ичин көрсөтпөлүбү же көрсөтпөй калабы? Ичин алабы. Бир көрсөтөбүз. Көрсөтпөлү? Көрбөгөндөр көрсүн. Жана ичинен сөйлөшөлүм. Мына мекендештер машинанын ичи моягы кандай болчу эле монткенде, монткен кандай болчу эле? Ошону көрсөтпөчү элдерге. Же бул башкача экрандарда, бул пассажирдин сидениясында дагы YouTube бар экен. YouTube бар болчу негизи башындачы. Анан муну бияка которуп, мындай кылсаң болот, мындай кылсаң болот, короче. Вообще экен иштерчи. Мынакта мындай эмелер бар экен. Мынакта эме эмне бул? Люк полноценный болуп койчу эле, эмне койчу эле? Панорама. Панорама. Биз мындай машина минбегенде билбейбиз да. Панорама люк. Зыңк. Азиз, сен машинаны кутулуп алдым дегенге аябай сүйүндүм, бирок өтө молодец. Просто былтыр видео атканда элдер комментариядан канча бир 200 киши жазган да. Эми 200дүн бир 30% мындай нейтральный кылган да. Кымбат машина экен, ана то не стоит депчи. Бирок кутулуп алдым дегене аябай сүйүндүм. Молодец, бирок эми дальнейший кандай пландарың бар? Эмне пландасын? Дагы машина алып, кредитке алып, арендага берип же Азыр ипотекага аракет кылып атабыз. үйгөбү? Анан дагы бир 2 эконом алыш керек, арендага коюп пландачы. Азыр главный биринчи очереден үй да. Квартира алайлы деген ойубуз бар да. А квартираны Москваданбы же областтарданбы? Ошо Москва тегерегинен областынан, СМКдан тегерек. Кудайым буюрса дагы жолугуп калышы мүмкүн. Үй алганда, может, үйүңө барабызбы деп эле. Үйгө да обзор тартабыз. Ооба. Так что жигиттер, көрдүңүздөрбү? Молодец бала, муну негизи комментарийде жазып кеткиле. Мен азыр ошо видеонун эмесин чыштап кетем. Ошону если былтыркы видеону көрөм десеңер, ошо видеону көрсөңүздөр болот. А сен дальше таксиде иштей бересиң да, бирок? Таксиде эле, сен таксиде эле кымдап турабыз, сен жакшы болуп турса эле. Азыр көрүп атасыз го эми. Президенттикке шайланганда сенден мынчалык документ жоготушуң кереги жок го. Таксиге жоготкон документти бүт бардыгын нетип коечат. Бирөө группада жазып жүрөт го. Таксиде иштеш үчүн өтө көп документ даярдаш керек экен. Кеттиме Кыргызстанга деп, Кыргызстанга кетип. 2 саат, судебный, бирдеке, тияк, экзамен жана аттестация деп элечи. Кыйын болуп баратат. Баштаганда эсиңизде мен Валберсте иштегенин айтып кеткен баштаганда. Ошо Валберстен жакында переоформление алып келдим. Переоформление эненен СНИЛС регистрация болду да. Башка эчтекени сураган жок да. Андай Кори деген бир справка алып бердим. Бул да таксиге болсо менен баарын чогултуш керек да. Мен да постоянно акыркы видеолор айтып калчу болдум да. Кыргызстан атайын таксиге келем, таксиге иштейм деп келип аткандарга эмне дейт элең? Эң биринчиден алдыга максат коюш керек. Максат болсо таксиде кылганга иш жок да. Анан жалкоолукту жеңе билиш керек. Адам өзүн телосуна буйрук бере алыш керек да. Отуруп алыш керек, телефон чыгатчы. Азыр өзүң заставить этип иштейсиң. Мындайча айтканда времяны заставить этиш керек да, чтобы время на тебя работало. Кишинин уйкун 2 саат азайтыш керек, Жок, уйку мисалы 12 саат тынбай иштесе деле нормально да. 12 саат тынбай иштесе делечи. Анан кээбиктери орда эртең менен чыгаттан, эми мисалы саат 7-8де чыгып туруп 10-11ге чейин иштейт да, анан кеч саат 6-7ге чейин эс алышат да. Анан чыгып алып анан дагы иштегендер 5-6 миң иштейт. Аренда болгондо арендадан чыгарат, анан чөнтөгүнө 1000 сом иштейт. Андан көрө башка бир стройка бар иштеген жакшы да. Ошо стройкадан эле ошол акчаны тапсаң болот да. Ал таксиге иштегенге жараша кичине аракет кылыш керек. Таксиде ден соолукту жоготобуз биринчиден. Анан кыймыл аракет жок. Отурабыз кечке. Сааттан кечке отурабыз, нерв кетет.
Эмеден өттүңбү? Аттестациялар өтүп койдуңбу? Аттестациядан өттүм Өттүм да. Биринчи аракетте эле өтүп кеттим. Өзүң эле өтүп. Өзүм өтүп кеттим. Экинчи телефонума карап туруп эле Капаров братка 500 сом бергенден көрө өзүмдү уруп салайын деп. Ушу 500 сом бир ламан деп коем деп уруп койдум. Өзүң элеби? Өзүм. Кстати, ошо аттестацияны өтө албай аткандар болсо, астыда номерге жазсаңыздар. Негизи өтө албагандар бар экен да, просто эч ким кыйнаган жок биякта. 1000 сомго өтүп атат, бирок ошого өтүп берет да, достойно өтүп берет. Анан просто жана комментарий келип калат да, мага 500 сом кылып коюп, анан бекер өтүп коюп деп, алдынан убактысы кетип атат, өзүнүн эмеси кетип атат дегендей. Так что каалагандар ошону жаза берет. Рисковать этиштин кереги жок да. Мен мисалы Москвада 15 жылдан бери, 16 жылдан берим да. Мен билем да, Москваны жакшы эле билем да. Көп жерлерди билем. Анан 5 болсо да бир 2 Москванын историясын билем да. Ошон жанагы бир өзүм аракет кылып коеюн деп өзүм аракет кылдым. Ошон үчүн өтүп кеттим го деп ойлойм. Негизи өзү эле адам өтсө болот да, бирокчу жакылап 2 телефон алып өтсө болот. Анан эми канчалык түшүнбөй аткандарга тиешелүү да бул аттестациячы. Если 2 попытка өтүп калсаңар, анда очно өтөсүңөр. Очно өтөм десеңер, кийин кыйынчылык болушу мүмкүн да. Эми аякта ким билет, камера бар. Может телефон жок эле мындай шпалалга жок да. Компьютерге отуруп коюш мүмкүн, анан эчтеке жок өтө аласың да. Мадиге барат экен деп атышат го. Мадиге? Мадиге барып тапшырат экен. Ошону эртерээк бүтүргөн мекендештер. Если дальше таксиде иштейм десеңер өткүлө. Анткени уже 1-марттан баштап силерди өчүп салат. Короче, таксиметрди иштетпей коет да. Ошон үчүн эртерээк ишиңерди бүтүргүлө. Бүркөө болот тегерени боюмда, бара албадым сен чакырган тоюңа, өмүр бою калып кетет окшоймун. Өзүң салган үмүтү жок торуңа, тентек жанды ойлобогон болгону, тамырымды кулатпагын солуба. Сени сүйгөн үчүн болом бактылуу, түшпөй жүрсүн нике шаке колуңда. Уюса да жан динime коргошум, керек го дейм мен өзүмдү оңдошум. Арман менен жетпесем да өзүмө, алакынга салып жүрсүн жолдошум. Келин болуп ысык куйган чайыңа, кек сактаган өкүнүчтө толбосун. Бактылуулар толуп калып жер жүзүнө, мендей болгон бактысыздар болбосун. Айс өткөндө YouTube чыгып атыпчы, сенин клипиңди көрүп калдым да. Эмне сен буга чейин айтпадың, мындай ырдайм, мындай кандай десем, мындай артистмин деп айтып койсоң болмок да, эмне айтпадың? Эми ал көп болду ал нерсегечи. 10 жылдын жүзү болду окшойт. Эми жаштык кезде Москвада группа болчубуз да. 4 баланын чогулган группа болчу. Сеть отсек 22 деп. Рэпер болчубуз өзү негизи. Москвада концерттерде коюп жүргөнбүз, ырдап жүргөнбүз. Өзүм негизи Москвада клубтарда да иштегем да, диджей болуп иштегем. Кылбаган ишим болбоду. Эмнеге анан таштап койдуң ал, эме ырдабай калып, эмнеге ырдабай калдың? Адам бузулуп кетет экен. Ырдагандабы? Ырдагандан эмес, мен жок. Негизи ырдагандан эмес. Мен клубда иштегенди утпайм. Клубда жүргөндө бузулат экен адам. Ичкилик, кыздар, гулянка, Аны бойдоп болчун да. бойдоп болчу. Акча жакшы болчу ошондо дачы. Күнүнө 7000. Ал убакта 2014-2015 жылдары 7000 чоң акча болчу да. Элдер 1000 сом 1,5 миңден иштечү да. Мен музыкадан тапчумун. Средний 4000 күнүнө тапчумун да. Күнүнө 4000 тауып, бирок ошонун баары кирип кетет болчу да. Гулянкага кетет болчу да. Клубда иштейсиң, таң атканда чыгасың, кетесиң. Ошентип жүрүп анан тапкан акча жукпайт экен. Ошондон таштагам. Астыда клипти көргөндө эле өтө бул өзүнүн клиптери бар экен негизичи. Өтө мындай сонур экен да, рептер. Өзүңүз да көрдүңүздөр. Негизи бул Айстин өзүнүн YouTube каналы бар. Айс ТВ деген. Канча подписчик бар эле? 111 миң. 111 миң подписчиги бар. Бул мурун ошо YouTube канал менен заниматься этип, анан таштап салганда. Если что, ушул каналга Айс ТВга подписка кылып коюңуздар. Эмне жөнүндө атасың? Эми ушул такси боюнча. Такси боюнча эле. Жаңылыктар. Ошо 111 миң подписчикти өзүң с нуля чогулткансың да? Ооба. Игровой контент болчу өзүнө. Игровой контент эле? Стример болчумун да. Азыр аякта барбы бирдек эле жокпу?
видеолор бар тартып жүргөн, просто мен скрытый кылып койгом да. Эми ушул Эми жакында Кудай мырза чыга баштайт, өрүс ай Өзүң каналың бар экен, эмнеге тарткың келсе бирдекелер тарт, тиякты тарт, биякты тарт, бул таксинин ишинде тарта бер. Эми негизи любой нерсени тартсаң болот да. ооба. Эми ушул нерсе аракет кылып атам, эми буюрса жакында. Бул Черри Манжара менен тартпой, нормально. Жили манжара. Жили Манжара. Черин каныга кайнаса кошулбайт. Ооба. Так что мекендештер, ушу АИСТВга астыдагыга подписканы таштап, Кудай мырза жакында видеолор чыгат, поддержканы берип койгула. Ушул видеого лайктан койгула, подписка кыла электер. Мен ушу айтпайт экенмин негизичи. Баягы элдер ушундай берет да, эмнеге подписчигиң көбөйбөйт депчи. Анан мен да өзүм видеону аз киргизем. Ошого дагы подписчик көбөйбөйт да, тура берет меники. Ошентип эле бир айда бир жолу киргизип коем, а так жок кирбей калат. Так что кичине лайктан койгула, подписка кылып. Ошол Азиз, эмне дейбиз башка? Негизи ушу мен сени жолугуп эле машинаңдын абалын көрөйүн, кутулуп бүттү, кутулуп бүтпөдү, канча калды деп сурайын дегем. Значит, кутулуп бүтсүң, иштериңе ийгилик. Такси карьерага эмне айтып кетейин? Сөзүң барбы? Сабырдуу болушун. Азыр заман башкача болот, баштагыдай эмес. 10 жыл баштагы Москва эмес, 10 жыл баштагы Россия эмес. Орустардын да мамилеси өзгөрдү бизге болгон. Анан ачуулук калтырып көрүнгөн менен сөгүшүп, жана жолдон кысышып, ушундай нерсе көп болуп атат да азыр. Көп байкап калам да. Сабырдуу болгула. Биз өзүбүздүн жерибизде, өзүбүздүн мекенибизде эмеспиз. Кичпейли болуп, кичине сабыр кылып койсок, кетебиз өзүбүздүн мекенибизгечи. Ден соолукту карагыла. Ошол барыңыздар аман болуңуздар. Көрүшкөнчө анда.